Банура Токаева Панфилов районуна караштуу Эсенжан Кожомкулов атындагы орто мектептин жетекчиси. Ал бүгүнкү иш-чараны көптөн күткөн. Буга чейин Гапыр Мадаминовдун эмгектери менен таанышып чыгып, жыйынтыгында өзү иштеген окуу жайына энелер мектебин ачкан. Өзүмдүн мектебинде ачкан элем. Биздин иштегенибизге 1,5 жыл убакыт болду. Мына ушул аралыкта мен как практик жетекчи катары айтып өтсөм, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Бул энелер мектеби бүгүнкү биздин заманыбыздагы эң зарыл болуп аткан нерсе экенине өз көзүм менен ынандым. 2022 жылдын 1-октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү мектептеринде ата-энелер мектеби программасы күчөтүлгөн тартипте киргизилет. Программанын максаты ата-энелердин балдарды тарбиялоо жана аларга кам көрүү, ошондой эле өспүрүмдөр арасындагы укук бузуулардын алдын алуу жана ата-энелердин квалификациясын жогорулатууга багытталган. Бүгүнкү жолугушууга жалпы Чүй облусундагы райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери, андан сырткары ошол буйруктун негизинде 10 пилоттук мектеп жана 5 пилоттук бала бакча кирген. Ошол пилоттук мектептердин директорлору, бала бакчанын директорлору дагы чогуу мугалимдер менен катышып, жалпы 150ден ашык мугалим катышып отурат бүгүнкү күндө. Семинардын жүрүшүндө бул ыкманы иштеп чыккан Гапыр Мадаминов менен мугалимдер арасында суроо жооп түрүндө талкуу болду. Ошондой эле күндүн темасы болгон ата-энелер мектеби жөнүндө катышуучулар толук маалымат алышты. Энелер мектеби бизге официалдуу мурда долбоор катары башында кирген болсо, азыр официалдуу түрдө биздин окуу иш планына ишмерчемге киргизилген турат. Кудай буйрса жаңы окуу жылы боюнча биздин Чүй облусу боюнча 9 райондон, ар бир райондон 10 мектеп, 5 бала бакча официалдуу түрдө пилоттук болуп кирди. Ал эми ушул максатты ишке ашыруу максатында бүгүнкү иш-чарага новатор мугалим, педагогика илимдеринин кандидаты, эл мугалими Гапыр Мадаминовду өзүн чакырганбыз. Билим берүүнүн жана тарбиянын сапатын жогорулатууга мектептер менен мугалимдер гана жетишсиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө ата-энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу маанилүү. Андыктан ата-энелер мектеби учурдун талабы. Аны ата-энелер өздөрү да практика жүзүндө билиши зарыл дейт Гапыр Мадаминов. Эми окуучулардын билими бир жагы жакшы жактары да бар, анан проблемалуу жактары дагы бар. Энелер мектеби ошол эки маселени, биринчиден окуучулардын үй бүлөдөгү тарбиясыны жакшыртуу болсо, экинчиден дал ошол сиз айткан балдардын билим сапатыны жакшыртуунун эң маанилүү фактору катары үй бүлөдөн ошо балдардын билим алуусуну уюштуруу, көзөмөлдөө үчүн зарыл болуп эсептелет. Үй бүлө инсандын руханий жана адеп ахлактык өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. Андыктан ата-эненин балдарга билим жана таалим тарбия берүү мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу учурдун талабы. Назайын Тилебалдыева, Чыңгыз Садыков, СТВ.